Кыргызстандын жарандары моо болуш керек да. Маңкурт болуш керек да. Бийликтин айтканынан чыкпаган болуш керек да. Бийликтин айтканынан чыкпаган адам менен управлять эткен оңой да. Бадумаровду камакка алуу деген бул аша чапкандыкта менин оюмча. Мындай нерсе Атамбаев маалында да болгон эмес, мындай нерсе Жээнбеков маалында деле болгон эмес. Конокко кетип калсам, үйдөгү күйөөм, мурунку күйөөмүн кызын насиловать эткен аракет кылган экен да. Ошону айтпаса, башкаларга дагы сабак болуш керек да. Чындыкты сүйлөгөн, анан кийин элдин көзүн ачкан кереги жок буларга. Жана Кемпирабад боюнча деле ошондой болгон да. Кемпирабад боюнча теги бийлик туура эмес кадамдарга барып атканын активисттер айтып койгон үчүн эл нааразычылык акцияларга чыгышып, анан кийин жанагы бийликке болгон ишеним пасая баштады да, азая баштады. Конституцияга каршы мыйзамды кабыл алып атышпайбы? Ошо нерсеге мындай ичиң ооруйт да, булардын принципи жоктугуначы. Эгерде ант берип, өзүнүн антын бузуп аткандан кийин, анда булар көп нерсеге даяр экенине мен ынанып калдым да. То есть мындай антизаконный мыйзамдар эле эмес, антизаконный действиялар дагы аткарганы даяр окшойт буларчы. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, бүгүн биздин студиябызда конокто укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева болмокчу. Саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Гүлгакы айым, ушу алгачкы эле суроомду коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам долбоорун бүгүн биринчи окууда жогорку кеңеште кабыл алынбадыбы? Анан ушул мыйзам долбоору боюнча кеңири айтып өтсөңүз. Мыйзам долбоору бул НПО уюмдарына тиешелүү, анан ошол НПО уюмдарды чектөө болот да, чектөөгө аракет кылган долбоор болот, мыйзамдын долбоору болот. Анан эми бул долбоор 90% Россиядан көчүрүп алынган. Россияда бул 10 жыл мурун алынгандан кийин активисттерди куугунтукка алышкан бул мыйзамдын алкагында. Ошол себептен Кыргызстандын депутаттарына ошол Россиянын ФСБсы же болбосо Россиянын өкмөтүнүн өкүлү сунуштаган болуш керек. То есть мындай мыйзамды кабыл алсаңар, ошо силерге рычаг болуп берет. Биз дагы ошол мыйзамды колдонуп, көп эле активисттердин оозун жаптык, же болбосо көбүн камадык, журналисттердин көбүн камадык деген сунуш болгон. Анан иностранный агент деген жөн менен жанагы YouTube'да өзлөрүнүн жеке аккаунту бар журналисттердин баары эле иностранный агент деп анан чыгып атышпайбы? Бирок ал иностранный агент деген макам берилгенден кийин ошол иностранный агенттердин үстүнөн кылмыш иш козгоо, штраф санкциялары бар болгон үчүн алар Россиядан чыгып кетишкен да. Көп эле чыгып кетишкен. Россияда аз эле жаран активисттер калган да. Ошол себептен дагы биздин саясатчылар оңой көрүндү окшойт. Ошол сүйлөгөн, анан кийин коррупцияны ачык айткан, ошондой адамдардын оозун жаба турган мыйзамды кабыл алышты. Негизи ушул бул мыйзам долбоорунда дагы кандай коркунучтар бар? Бул мыйзам долбоору мисалга коомдук уюмдар десе эле көбүнчө эле укук коргоочуларды элестетишет да, элдерчи, депутаттар дагы ошолорду элестетет да. Бирок коомдук уюмдар көп, 27 миң деп атабызбы, 27 миңдин арасында коомдук бирикмелер, анан коомдук фонддор бар да. Ошондой эле мисал үчүн ошол религия менен иш алып барган уюмдар болушу мүмкүн, бизнес менен иш алып барган, мисал үчүн фермерлердин ассоциациясы, ошолор дагы жайыттар комитети, суу пайдалануучулардын ассоциациялары, ошолор дагы коомдук уюмга кирип калат да. Учреждениялар дагы коомдук фонд менен коомдук уюмдардын эмесине кирет, НКО деген структурага кирет. Учреждение бул мисалга ошол билим берүү учреждениясы болуп калышы мүмкүн. Мисал үчүн профсоюз дагы НКОго кирет да. Бул деген мугалимдердин же болбосо ошол бир
неменин мекеменин иштегендерин коргогон уюм болуп атпайбы? Ал дагы профсоюздагы НКО деген структурага кирет да. Ошону эсептеп көргөндө, мисалга эгерде бизнес ассоциацияда бир бизнесмен мыйзам боюнча туура эмес сөз айтып койсо, ал бизнесменди дагы жоопко тарта турган мыйзам да. Мындайча айтканда, 5 жылга штраф бар, 100 миңден 300 миңге чейин. Бул биринчи чара. Анан экинчиси 5 жылдан 10 жылга чейин камакка алуу. Ал ошол уюмга активдүү катышкан тарапты 10 жылга чейин камоо. Мисалы 10 жылга чейин камоо деп атпайсызбы? Кантип аныктайт ошол нерсени? Аны сот аныктайт, туура, аны сот аныкташы керек. Ал деген беренелер мындай да, эгерде адам активдүү катышса ал уюмдун кандай ишине, ошол элдердин ден соолугуна зыян келтирсе, же болбосо ошол саясатка аралашса, бирок саясатка аралашканда саясаттын кайсы түрүнө аралашат деген дагы мындай бүдөмүк болуп атат да. Саясатка аралашса деген эле экилөө сөз болуп атат да, бирок аны ар кандай түспөлдөсө болот да. Мисалы үчүн мыйзам жөнүндө пикир айтсаң, ал дагы саясатка аралашкан болот. Ал биздин жарандык укугубуз да мыйзамды талкууга катышуу, же болбосо бюджетке талкууга катышуу, айыл өкмөттүн бюджети туура эмес иштетилип жатат деп айтып чыксак дагы, ал саясатка катышуу болуп эсептелет да. Эмнеге дегенде бюджет ал саясат нерсеге кирет да. Эми ал бюджетти башкарган саясатчылар да, мисалы үчүн айыл өкмөттүн немеси, жетекчиси, бүт эле ошол бийлик, бул ошол бийликке аралашуу, саясатка аралашуу деп эсептесек болот да. Андай жарандарды ошол 10 жылга камоо. Ошол булар атайын эле бүдөмүк жазып койгонда, элдерди жоопко тартканы кененирээк возможность болсун деп атайын бүдөмүк кылып жазып койгон. Так жазбагандын максаты ошо да. Биз Надира айым менен жолугушуп, ошол инициатор менен жолугушуп айтабыз да, силердин деле юристтериңер бар. Алардын юристтери менен да сүйлөшсөк, угуп коюшат, бирок биз туура айтып атканыбызды билишет, бирок билбемишке салып коюп атышат да. Укпамышка салып коюп атышат. Анан Надира айым өткөндө биз менен кошо коомдук угуу өткөздү го. Ошо коомдук угууда, талкууда сиздер сунуш киргиздиңиздер. Ошол сунуштар эске алындыбы? Мисалы ошол эле 5 жылдан 10 жылга чейин угууда берилген сунуштар, биз сунуштан сырткары неме деп айтканбыз да, эмне үчүн ал нормалар элге карата каршы ойнойт депчи. Жанагы мыйзам кабыл алуу боюнча мыйзамда, нормотворческая деятельность деп коебуз, элге каршы болгон мыйзамды кабыл албаш керек. Биринчиден, кайтарма болгон беренелерди кабыл албаш керек. Башка жактан көчүрүп албаш керек деген мындай өзүлөрүнүн принциптери бар да, мыйзам жазуунунчу. Анан депутаттардын жеке жоопкерчилиги да, алар өзүлөрү ант бергенде эмне деп айтышкан? Элдин кызыкчылыгын коргойбуз, мамлекеттин кызыкчылыгын коргойбуз, жана конституцияны коргойбуз деген да. Конституциядагы беренелерди сактап, анан кийин өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзөбүз деп ант бербеди беле. Бул мыйзам конституцияга каршы келет да. Демек булар өзүлөрү антын бузуп, конституцияга каршы мыйзамды кабыл алып атышпайбы? Ошо нерсеге мындай ичиң ооруйт да, булардын принципи жоктугуначы. Эгерде ант берип, өзүнүн антын бузуп аткандан кийин, анда булар көп нерсеге даяр экенине мен ынанып калдым да. То есть мындай антизаконный мыйзамдар эле эмес, антизаконный действиялар дагы аткарганы даяр окшойт буларчы. Мисалы үчүн ант берген адам бул моралдык жактан таза, анан кийин мындай сөзгө турган адам болуш керек да. Анын өзүнүн сөзүнө турбагандан кийин, калайык калкка берген антын аткарбагандан кийин, демек булар башка жолго дагы барганы даяр экенин билинип калды бүгүн. Ошол коомдук талкууда айтылып атпайбы? Мисалы кайсы бир бейөкмөт уюмга кайрылган адам дагы жоопко тартылат деп айтылып өттү да. Ошол боюнча айтып өтсөңүз.
Бизге көп жарандар кайрылат да. Бизге жарандар мамлекет тараптан адилетсиздикке учураганда, же болбосо бизнес тараптан адилетсиздикке учураганда, ошол эле сот системасында, сот системасына ошол акыры бизге келет да. Бизге келип, ну вот, например, жакында жанагы биздин Асель кызыбыз күйөөсү кулагын, мурдун кесип кеткенде бийлик анча деле чара көргөн жок да. Биздин аялдардын укугун коргогон кыздар ошону көтөрүп, анан кийин психологиялык жардам көрсөтүшүп, анан кийин ошол элдерге кайрылышып, счетторуна акча топтоп атышпайбы? Ошо кыздын укугун буга чейин эле укук коргоо органдары бузуп келген экен да. Мындайча айтканда, жана камакка албай, чыгарып берген экен да. Анан пробацияга чыгарып берген экен сотторчу. Анан кайтып эми бул сотко барбайт да. Неге дегенде көңүлү калып калган. Билет соттор жанагы баланы жакшы, адилеттүү соттобой коюшун билет дагы. Ошон үчүн булар акыры публикага чыкты да. Акыры публикага чыгышып, коомдук уюмдарга кайрылышып, журналисттерге кайрылышып, СМИ да коомдук уюм болот да, көз карандысы СМИ. Ошолорго кайрылышып, өзүнүн ыйын жеткизгиси келди да. Анан эми ошондой ситуациялар көп да Кыргызстанда. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, жарандар каяка барат? Кимге барат? Эгерде барса, 5 жылдан 10 жылга чейин камаса. Мисалы үчүн, азыр көп эле жарандар менен неме алышкан да, консультация алышкан. Мен Баткенде көп жүрөм да. Анан эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, анан мен туура эмес иш кылды деп же компенсация бергиле деп ызылдай берсем, анан бийлик мени жазалаш үчүн Баткендеги элдерге кимге консультация бергенимди тизмеге алып туруп, мен азыр WhatsApp группалар бар, же болбосо барсам чогулуштарды өткөзгөм да буга чейин, окууларды өткөзгөм буга чейин, баары эле билишет ким менен алака түзгөн. Ошолорду 10 жыл, 5 жылдан 10 жылга чейин жоопко тартуу боюнча убарачылык кылып, милицияга чакырып, сотко чакырып, анан элдер мага чалышат кайтып, ил ашып. Мына сенин аяңан бизди чакырып атат депчи. То есть, мындайча айтканда, максималдуу бизге проблеманы түзүп бериш керек да. Жарандар дагы келбей турган кылып, анан кийин жарандар дагы бизге ошол кыйналганда барбай турган кылып, же болбосо ошол мыйзамдан кийин аларды суракка тартса, алар дагы бизге чалып, ошондой ажиотаж создавать эте турган мыйзам болуп атат. Мисалы, ушул мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, эгер, анда бул мыйзам долбоорунун коомдун, мындай калктын катмарына дагы кандайдыр бир терс таасирин тийгизип калат экен да, э? Ооба, терс таасирин тийгизет. Неге дегенде, азыр мен жана эле СМИден окудум, 14 миллион АКШ долларын США берип атыр, Центральный Азиялык региондорду өнүктүрүү боюнчачы. 14 миллиард деди окшойт, 14 миллиард доллар. Эми көп эл аралык долбоорлор кечээ күнү коомдук угууда дагы айтылды да, токтоп калышы мүмкүн экен. Ратификация болгон, бирок азыр жарым-жартылай келбеген ошолордун ишмердүүлүгү токтоп калышы мүмкүн да. Ал акчалар келип атып, келбей калышы мүмкүн. Же болбосо келсе жарым-жартылай келип калышы мүмкүн. Элдер биз до сих пор Кыргызстанда таза сууну коюп бүтө элекпиз да. Таза суусу жок региондор көп да бизде. Ошол эле таза суудан башка жол, таза суу, мектептин ремонттору Арис аркылуу бүтүп келип атпайбы? Эми ошол акчалар экология, көбүнчө эле ошол экологияны немени калыбына келтирүү, же болбосо смог менен күрөшүү, альтернативный источник табуу, ошолорго Кыргызстанда акча жок да. Бизде тамак ашка эле чыкпаса, күнүмдүк жашообузга эле акча чыгып турбаса, андай нерсеге, глобалдуу проблемаларга акча жок да. Эми ал долбоорлор да токтоп калышы мүмкүн да. Демек, бул Кыргызстандын өзүнө эле, Кыргызстандын элине эле алып келе турган зыян болуп эсептелет. Анан көбүрөөк кайсы тармакка зыян келиши мүмкүн? Көбүрөөк инфраструктурага зыян келет деп ойлойм. Анан кийин немеге зыян келет? Билим берүүгө, анан укуктук жактагы укуктанууга.
Мисалы үчүн биз жарандардын укук коргоочулар көбүнчө эле жарандардын укуктук деңгээлин көтөрүп атабыз да, правовое сознание деп коебуз, укуктук аң сезимин жогорулатабыз да. Журналисттер, СМИ деле ошондой. СМИ деле өзүлөрүн жанагы бизге площадка берип, жарандардын укуктук аң сезимин көтөрөбүз да. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, биз жанагы бизде иштегендерге доо келтирбеш үчүн же биздин жарандарга доо келтирбеш үчүн жабылышыбыз мүмкүн да. Биздин уюмдар жабылышы мүмкүн. Анан кийин жабылгандан кийин укукту үйрөтө турган же болбосо мыйзамды үйрөтө турган коомдук уюмдар жок калышы мүмкүн. Биз мисалы үчүн үйрөтүп атпайбызбы, кантип соцпособие алыш керек, кантип ошол электричество, светке льгота алыш керек, кантип ошол жанагы бейбичелер, ловызы кантип ошол кошумча жардамды ала аласыңар деген көп окуулар болот да. Мисалы үчүн министрликтер окууга же болбосо маалыматтык компанияга акча каражат коротпойт. Аларда и так акча каражат аябай аз болгондуктан андайлар окуу жанагы маалымат таратуу бул көбүнчө эле коомдук уюмдардын немесинде да, жүгүндө да. Анан ошол аң сезим азыр деле Кыргызстандын элинин аң сезими төмөн деп атпайбызбы? Аң сезим ого бетер түшүп кетиши мүмкүн да. Аң сезим түшкөндө, бош болгон аң сезимди башка нерсе ээлейт да. Мисалы үчүн ошол эле религиозный экстремизм ээлеп калышы мүмкүн. Же болбосо ошол Россиянын саясаты ээлеп калышы мүмкүн. Ошол авторитаризм күчөгөн жактын немеси ээлеп калышы мүмкүн. То есть ошол окута турган поле бошоп калып атпайбы? Ошондо башка тез немелер көбүрөөк келип ошол. Бул мыйзам жанагы Кыргызстандын коопсуздугуна дагы доо келтире турган мыйзам да. Мисалы үчүн ошол безопасность деп айтып атпайбызбы? Мисалы ошол сиз мындай коомчулукта бир курч маселелер болгондо көбүнчө укук коргоочулар көтөрүп чыгат да. Биринчи мисалы Аселдин маселесин айтып өттүңүз жогоруда. Эгерде ушундай организациялар, бейөкмөт организациялар жабылып кала турган болсо, ушундай маселелер көмүскөдө калып калат деген коркунуч барбы? Мисалы ошол эле балдардын укугун коргоо, аялдардын укугун коргоо сыяктуу бир топ маселелер бар. Кээ бирлер даже азыр айтып атпайбы неме деп, биз ошондой маселелерди айтып чыксак, кечке эле негатив айта бересиңер, позитив айтпайсыңарбы деп. Негатив айтып, адам и так эле кыйналып атса, биздин кыйын жашоо, кымбатчылык жашоодо силер оңго чейин ага бетер, огош бетер негатив таратасыңар дейт. Апи көз карандысыз уюм менен СМИ ошого жаралганда бийлик негативди айтпайт да. Биз ошол элдер келсе, ушундай болбосун, ушундай факт кайталанбасын, ошондой фактыларды алдын алуу үчүн айтканга милдеттүүбүз да. Мисалы үчүн кече күнү неме Назира Айтбекова ошого жазган экен, бир айым жазган экен, мен конокко кетип калсам, үйдөгү күйөөм, мурунку күйөөмүн кызын насиловать эткенге аракет кылган экен да. Ошону айтпаса, башкаларга дагы сабак болуш керек да. Демек, мен өсүп аткан кызымы өгөй атасы менен бирге калтырбашым керек экен да. Ушундай ситуация болуптур деген коңгуроо да. Алдын ала коңгуроо бүт энелерге. Ошон үчүн андай негативный нерселерди башкаларга сабак болуш үчүн биз айтканы милдеттүүбүз да. Андай нерсени айтпасак, анда bunday ситуациялар көбөйүп, элдер каяка барарын билбей, акыры мамлекеттен чыгып кетүүгө мажбур болушат. Потому что мыйзамды карабаган мамлекет болуп атпайбы? Же болбосо ошол жанагы социалдык конфликттер көбөйүп, андан кийин акыры төңкөрүшкө алып келиши мүмкүн да. Бул нерсе эмнеге дегенде бийликке уже ишеним төмөндөйт. Бизде НКОлорду уша бересиңер, ызылдай бересиңер, бийликти жамандагандан башка эч нерсе билбейсиңер дейт, бирок көбү баа бербейт да. Ошол көп жерлерде социалдык маселелерди биз чечкен үчүн социалдык конфликт жаралбай, биз ошол немени чырды басып отурганыбызга көңүл бурушпайт да. Биз мыйзамды окутуп, анан мыйзамдуу жол менен чечели бул суроолорду, андай кылган болбойт деп, анан кийин адамдарды тарбиялап атпайбызбы?
жакшы жакка тарбиялап атабыз да. Ошонун улам жарандарыбыз билим деңгээли жакшырып, мисалы үчүн көп эле бизнес компаниялар же болбосо бизге окшогон жаштар уюму, коомдук уюмдары жаштарды информатика, IT технологияга үйрөтүшүп, IT технологияны мисалы үчүн мектептен үйрөнө албайсың. IT технологияны кошумча билим алып гана үйрөнөсүң да. Ошону бесплатно окууларды коюп аткан жаштар коомдук уюмдарда канчалаган жаштар ошонун улам бизнес түзүшүп, эркин болушуп, Америкага кетишип, башка жака кетишип, биздин айтишниктер күчтүү болуп атпайбы? Бул эркиндиктин баарынан болуп атат да. Эркиндик болбосо, эркин ой да жүгүртө албай калат эч кимчи. Эркин ой жүгүртө албай калса, анда идея да келбейт дагы, сен өзүң ишиңди дагы ашыра албайсың да. Демек, ушул мыйзам кабыл алына турган болсо, бул сөз эркиндигине дагы түз кесепет эткен, анан жанагы эркин ой жүгүртүп, чындыкты эркин айтып чыккан укук коргоочу, ошол эле журналисттер чет жакка агылып кетиши мүмкүнбү? Ушундай да коркунуч барбы? Мындай акыл эстүүлөр чет жакка агып кетет да. Акыл эстүүлөр же болбосо профессионалдар, же болбосо эркин жашоону сүйгөндөр эркиндик бар мамлекеттерге жылып кетиши мүмкүн да. Бизде азыр эркиндик Европа менен Америка, США эле болбосо, калган пост советтик мамлекеттерде эркиндик жок. Ушул мыйзамдын демилгечиси Назира Нарматова айтып атат да, чет жактан алган каражатыбыз билинип калат деп ызы-чуу кылып атат. Тескерисинче тактык болот деген пикирин билдирди да. Буга кандай комментарий бересиз? Эң күлкүнүчтүүсү, Назира айым коомдук окуу өткөзүп атканда бийликтин өкүлдөрү келди. Анан Генеральный прокуратуранын өкүлү айтты, бул мыйзам кереги жок. Биз азыркы кылмыш жаза кодекси менен эле бул адамдарды, НКОлорду тескеп коебуз деди. Эмнеге дегенде, жарандарга каршы ишти жүргүзүү, жарандарга каршы үгүт жүргүзүү бул бир эле НКОго эмес, любой жаранга тиешелүү деди да. Бизнесте иштейби, мамлекетте иштейби, жөн жүрөбү, любой жаранга тиешелүү норма ал. 245 нормада бар ал нерсе. Буну киргизбей эле коелу деди. Жогорку соттун өкүлү дагы айтты. Ооба, кылмыш жаза кодексинде турат ал беренелер, кайталабагыла деп. Анан жанагы налоговый инспекциянын өкүлү отурду да. Ооба, коомдук уюмдар жылда налог тапшырышат деди. Ушул отчеттор боюнча отчетторду ала алабыз деди. Отчетторду көрө алабыз, отчетторду ала алабыз деди. Анан эми подоходный налогту төлөйбүз, соцфондко болгон налогту төлөйбүз, статкомго болгон налогту төлөйбүз. Анан биз жанагы налог на прибыль бербейбиз, естественно, биз бизнес учреждение эмеспиз да. Естественно, налог на прибыль төлөбөйбүз. А вот, например, башка мамлекеттик органдар кандай отчет берсе мамлекетке, ошондой эле отчетту биз деле беребиз. Ошондой эле отчетту биз деле беребиз. Ошол вуздар болобу, мектептер болобу, кандай мамлекетке, государствого отчет берсе, ошондой отчеттун түрүн баарын беребиз. Мисалы, ошол күч органдары айтып атат, ансыз деле тескеп коебуз деп атпайсызбы? Анан негизи бул жерде бул мыйзамдын сунушталышында дагы ушул күч органдарына болгон ишеним жок болуп калып атабы? Бул мыйзам кабыл алынса, көбүнчө эле кимге керек бул мыйзам? Бул мыйзам коррупционерлерге керек. Кимге керек? Эмне үчүн сунуштап атат бул мыйзамды? Бул мыйзам коррупционерлерге керек. Мындай ойлоп атышат да. Эгерде ошол булардын ишине катышып, анан кийин биринчи вариантта долбоордо бир эле берене бар эле. Коомдук уюмдарды, анан коомдук уюмда иштегендерди жоопко тартуучу. Анан кийин биз көбүнчө эле клиенттер менен иштейбиз да. Элдердин аң сезимин өзгөртүп коюп атабыз да. Элдердин аң сезимине таасир кылып, жанагы укук эмне экенин, өзүң укугуңду кантип коргой аласың, сенин укугуң бузулуп атат дегенди көрсөтүп көзүн ачып коюп атпайбызбы? Бийликке бул жакпай калды да. Жакпай калып, аны экинчи беренени киргизип салды. Эгерде бул уюмдарга активдүү катышсаңар, жана бул уюмдун ишмердүүлүгүн пропаганда кылсаң, анда сен 10 жылга кесилесиң деп аларга көбүрөөк
жаза колдонуп коюшту, бизге 5 жыл кылып туруп, аларга көбүрөөк 10 жыл кылып койду да. Демек, бизге жарандар келбей калса, келбей калыш керек да, бизге жаран келбей калып, өзүнүн немесин, укугун билбей калыш керек. Же өзүнүн укугун бузулуп атканын укпай калыш керек да. А жарандар келбей калса, булар өзү менен өзү жабылып калат деп ойлоп атышат да. Демек, бул бийликке керек, чындыкты сүйлөгөн, андан кийин элдин көзүн ачкан кереги жок буларга. Жана Кемпир-Абад боюнча деле ошондой болгон да. Кемпир-Абад боюнча теги бийлик туура эмес кадамдарга барып атканын активисттер айтып койгон үчүн эл нааразычылык акцияларга чыгышып, андан кийин жанагы бийликке болгон ишеним пасая баштады да, азая баштады. Анан ошол үчүн жанагылар эч ким эчтеке айтпаш керек. Бийликтин кыңыр иштерин эч ким билбеш керек дагы. Анан бийлик жарандардын көзүндө жакшы көрүнүп тура бериш керек да. Жаман былык нерселери вообще жарандарга ачылбаш керек, көрүнбөш керек. Ошон үчүн бул биринчи эле коррупционерлерге керек, акча урдагандарга керек, ошол туура эмес ишти кылып аткандарга керек. Анан ошол өзүнүн укугун билбей, анан шайлоолордо ошол жанагы подкуп болгондорду айтып коюп атпайбызбы? Шайлоолордогу бузууларды билбеш керек элдерчи. То есть мындайча айтканда, жарандар, Кыргызстандын жарандары мо болуш керек да. Маңкурт болуш керек да. Бийликтин айтканынан чыкпаган болуш керек да. Бийликтин айтканынан чыкпаган адам менен управлять эткен оңой да. Ошол алдоо да, булчу. Анан мен ойлойм, бул көбүнчө эле ошол коррупционерлерге керек, же болбосо ошол зөөкүрлөргө керек. Мисалы үчүн ошол Аселдин күйөөсүндөгүдөйлөргө керек да. Зөөкүрлөр балдарды уруп койсо, мыркай балдарды өлтүрүп койсо, педофилдерге керек бул мыйзам, насильниктерге керек бул мыйзам. Потому что алар, мисалы үчүн, Аселди ушинтип койгон күйөөсүн ким айтып чыкты? Күйөөсүн биринчи эле ошол журналисттер айтып чыкты. Апасы деле айтыш үчүн площадка керек да. Апасы көчөгө чыгып кыйкыра берсе, аны эч ким укпайт да, площадка керек да. Демек, бул ошол мыйзам зөөкүрлөргө дагы ыңгайлуу шарт түзө турган мыйзам да. Эмнеге дегенде, биз коомдук уюмдарга көз карандысыз СМИ кирет да. Алар ошол коомдук общественный фонд, коомдук бирикме, коомдук фонд болуп түзүлгөн да. Аларга дагы бул мыйзам тиешелүү да. Демек, андай булуң бурчта, көрүнбөгөн жерде адамдардын укугу тебеленип, тепселенип, аябай дискриминация болгон нерселер ачылбай калат. Анан зөөкүрлөр жоопко тартылбай калат. Көмүскөдө калып кетет, зөөкүр өзү да көмүскөдө калып кетет. Анан барып туруп акча берип кутулуп кетет. Ал акча бергенин эч ким жарыя кылбайт. Анан соттор дагы, прокурорлор дагы акчага иштеп башташат, коррупция көбөйөт. Эмнеге дегенде, алардын ишмердүүлүгүн контролировать эткен бизге окшогон жарандык активисттер жок. Биз, мисалы үчүн, мен Ошто жүрсөм, бирөө мага сразу айтат да, анан мен журналисттерге чалам да. Тигинде ушундай болуп атыр, илтеп койбойсуңарбы депчи. Анан эл тараткандан баштап биз элден угуп, анан кийин ошентебиз да. Ал азыр эл биз менен кызматташпайт. Элди коркута турган мыйзам да булчу. Акыркы суроом болсун, негизи эле акыркы учурда бийлик кандай иш алып барып атат? Бийликтин ишине кандай баа бересиз? Мен бийликтин ишине 2 деген баа берет элем. Если 5 баллды алсак, 5 баллдын ичинен 2 деген баа берет элем. Эмнеге дегенде, эми ошол айлык маяналарын эле көбөйткөнү болбосо, мисалы үчүн мугалимдердин айлыгын бир сапар көтөрүштү, анан кийин пенсионерлердин айлыгын 2 жолу көтөрүштү. Мына октябрдан баштап пенсионерлер дагы 3000ге жакын, ар кимдики ар кандай кошулуп калды. Ошол эле болбосо, бирок жанагы эркиндикти чектөө бул аябай көп катачылыкка алып келет да. Азыр билинбейт, бирок көп катачылыкка алып келет. Мен недавно 2021 жылы жанагы коррупционерлер боюнча
мөөнөтүн алып салганын эми недавно уктум да. То есть азыркы жаңы бийлик өзлөрүнө ыңгайлуу болуш үчүн кийин алар кеткенден кийин мөөнөттү өтүп кеткен мөөнөткө карабай жоопко тартылыш керек эле да коррупционерлер мурунку мыйзамдарга. Азыр эми мөөнөттү киргизип коюшуптур да. То есть срок давности есть азырчы. Эми алар өзлөрүнө ыңгайлуу кылып койгон да. 2021 жылы азыркы бийлик келгенде өзүнө ыңгайлуу кылып ошол генеральный прокурор өз сунуштаган экен немегечи депутаттарга. То есть булар азыр коррупция кылса, булар кеткенден кийин буларды жоопко тартууга болбойт да. Мисалы үчүн ушул эле мыйзам неме болуп атпайбы, доказательство болуп атпайбы того, что они булар урдаганга даяр экен. Экинчиси, ошол Кемпирабадтагы активисттерди былтыры жапканда, Кемпирабад бул жөн эле себеп болуп калды да. Бир эле Кемпирабад үчүн жаппаш керек эле буларчы. Бирок буларга активисттер 1 жыл түрмөдө отуруп турушу зарыл болду да. Эмнеге дегенде, ошо 1 жылдын ичинде көп мыйзамдарды өткөзүп алыш керек эле булар. Укук таануучулар, укукту жакшы билгендер ал нерсени билип алып жарыя кылат деп коркушту. Мисалы үчүн Клара Сооронкулова. Аябай билими бар укук таануучу. Ал мыйзамдардын кайсы пайдалуу, кайсы неме экенин ырдап айтып жүрчү. Рита Карасартова айтып жүрчү. Алар адам бери, былтыртан бери канча мыйзамдарды өткөзүштү. Эл билбейт да, эл укканы бар, укпаганы бар. Мисалы үчүн депутаттар азыр неме Конституционный соттун чечимин кайра карап чыгуу норманы кабыл алып коюшпадыбы? Конституционный суд бул самый высший суд. Биз өзү конституционный укугубузду, элдердин конституциялык укугун каяктан корголот? Конституционный соттун чечимин карай турган кылып койгон депутаттардан эмнени күтсө болот? Баарын күтсө болот. Ошон үчүн ошондой нерселерге барып атканда бул деген бийлик ыплас экен көрүнүп калды да. Жанагы эми жогорку кеңештин ичиндеги единственный оппозиционерди Мадумаровду камакка алуу деген бул аша чапкандыктан менин оюмча. Мындай нерсе Атамбаев малында да болгон эмес, мындай нерсе Жээнбеков малында деле болгон эмес. То есть жогорку кеңеште кандай бир полемика жарата турган площадка бар эле да. Полемика жарата турган оппозиционерлер бар эле, сүйлөй турган оппозиционерлер бар эле, айта турган акта ак, көктү көк деген биз альтернативный мненияны укчубуз да. Азыр эми ал мненияны уга албай калдык. Жок, айта турган эч ким жок. Оппозиция жок. Оппозиция жок. Активисттер камалды. Дагы бир кучкасы калды эле НПОлор. Эми ал кучка НПОнда мына мыйзам менен жокко чыгарып атышат. Мына мыйзам менен аларды жок кылгысы келип атышат да. Эми биз авторитардык режимге неме кадам таштадык деп айтсак болот да. Авторитардык режимге кадам таштадык. Демократиянын немеси демократиялык мамлекет деген немени статусу жоготуп баштайбыз да эмичи. Демократия азая баштайт эми. Азайып пасаңдап баштайт. Азыр эми коррупциянын немесинде деле көрдүңүздөр, рейтингден ылдый түшүп кетти. Ошолордун баары ошондой бийликтин начар иштеп аткан көрсөткүчү да. То есть ар жактан далилдер мындай келип атат да. Бир эле далил эмес, несколько далилдер келип атат да. Ошол. Жакшы Гүлгак айым, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдирели. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайлы. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.